Кытырмандардын катуу колдоп коштоосу жана кыйкырыктары. Футбол таласындагы чыныгы достук беттешүү. Бул жерде эң негизгиси жеңишке жетүү эмес, катышуу. 10 команда 50 оюнчу, ар бири чет тил үйрөтүүчү курстун студенттери жана агайлар. Кимдир бирөө орус тилин окуп жатса, кимдир англис жана немец тилин өздөштүрүүдө. Бирок бүгүн бул жерде бир тилде сүйлөшөт. Бул достук жана ындымак тилинде. Бүгүнкү футболдо 10 команда катышып атат. ШО, СИСА, Академика, Hello Perspective, IT Park, Салымбеков бизнес скул, Smart Академия жана башкалар мектептерден да келгендер болду. Ар бир командада 5 тен бала ойноп атышат. Уюштуруучулардын эмесинде ошо биз уюштуруп келатабыз, Перспектив компаниясы. Катышуучулардын көпчүлүгү бул жаштар, Оштун ар кайсы университеттин студенттери, мамлекеттик кызматкерлер жана окуучулар. Бирок булардын бардыгын чет тилин сүйүү бириктирет. Катышуучулар окуган окуу борборлор Ошто жайгашып, бир жылда жүздөгөн жаштарды даярдап чыгып, ал эми окуусун улантуучулар чет өлкөгө барып тил үйрөнүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Ар бир курстун, мисалы, балдардын бири-бирине таныштырып, андан соң баягындай ден соолукту чындап, жаңы дос табуу бул оюндун эң башкы максаты да. Андан соң ар бир көргөн адам мындай мотивация алыш керек да, буданчы алып туруп. Не дегенде курска барасың, бирок акырында бир гана мындай окуу менен эмес, ал жакта башка нерсе менен да алектенгенге мүмкүнчүлүк берет экенин ошону далилдөө болуп жатат да. Бул программисттер бир эле программирование менен же болбосо мындайча айтканда баягы көбүңүздөр билесиздер да, программисттерди стереотипно башкача кабыл алышат. Ачкычы только компьютердин үстүндө деген. Анан биз дагы ушул спортту колдоп, программисттер дагы ушундай эле баарында эле спортко дагы жакын, башка тармактарга дагы жакшы бир ийгиликтерди алып келет деген оюбузду жеткирели деген максатта эле бул жерге келдик. Оюн кызуу жүрүп, жыйынтыгында 3 команда байгелүү орундарды ээлеп, уюштуруучулардын белек жана сыйлоо баракчалары берилди. Келечекте мындай иш-чаралар дагы деле улантылат.